Эмне үчүн эркектер көбүнчө тырмак койгон, кирпиктерди койгон, ооздорун жасама кылдырган, лак койгон, помада койгон ушундай аялдарга кызыгат, кызмат кылат, аларга жакындаганын аракетин кылат. Мен мисалы 3 типте боло турган болсо, биринчи чындап салих аял да. Буга үйлөнүштүн аракетин кылат эркек киши. Чындап бактылуу болсом, ушул аялдан балалуу болсом деп, биринчи типтеги аял салих аял, ага аракет кылат. Чындап үйлөнсөм, жашоону байласам деп. Экинчи типтеги аял бар. Бул өзүнүн жакын бир туугандары, эжелери болсун, апасы болсун, булар менен аралыктарды дайым сактайт. Ар бир маселеде. Керек болсо өлүшкө дагы даяр болот. Бирок эженин орду башка, аялдын орду башка. Апанын орду башка. Апа эч качан аял сыяктуу төрөп бербейт. Бул экинчи маселе. Үчүнчү типтеги аялдар бар. Бул убактылуу аялдар. Ошо кирпик койгон, көчөдө жасанган, помадасын койгон, лагын койгон, ага сааттык эле да. Сааттык мамиле кылат. Эптеп, эптеп төшөк маселесин кылып алсам болду деген ойдо болот. Сиз салих аялдардан болуңуз. Салих аял керек учурда нянка болот. Керек учурда ашпозчу болот. Керек учурда принцесса болот. Бардык маселени ордуна коюп коет. Ал бир үйдү башкарат. Бир үйдө жетекчи болот, ханышасы болот. Бул салих аял. Салих аял болуңуз.